Сузакта 135 киловольттук көгарт көмөк чордону пайдаланууга берилди. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун шаарчаларын, убактылуу жайгашкан өндүрүш объектилерин электр энергиясы менен камсыздайт. Энергетика министри Таалайбек Ибраевдин катышуусунда көмөк чордондун ишине старт берилди. Бул жерде 135 киловольттук подстанция курдук. Бул подстанция мындайча айтканда курулганы менен ушул 4-чү подстанция. Бул убактылуу бериле турган, курулуштун убагына бериле турган көмөк чордондордун бири да. Мындан ары дагы ошол тилкеге жараша, темир жолдун тилкесине жараша дагы ушундай подстанциялардан дагы бирөөгө 110дук подстанциялар дагы курулат. Кубаттуулугу мындан да көп болот, мындайча айтканда. Бул убактылуу ошол курганга куруп аткан көмөк чордондордун бири. Бирок бул подстанция убактылуу дегенибиз менен бул ошо бойдон кала берет ушул жакта. Ушул жергеге өзүнүн кызматын кыла берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу убактылуу электр энергиясы менен камсыздоо долбоорунун ийгиликтүү аякташы бардык тараптардын биргелешкен аракеттеринин жана күжүрмөн эмгегинин натыйжасы. Улуттук энергетика департаментинин натыйжалуу бекитүүсүнүн жана саясатынын колдоосунун аркасында электр энергиясына жетүүнү үзгүлтүксүз ишке ашыруу камсыз кылынды. Жаңы курулган көмөк чордондон 35 киловольттук 2 линия чыгат. Анын бири Калма-Кырчын аба чуалгысынын узундугу 11 чакырым болсо, ал эми Сары-Кыр аба чуалгысы 35 чакырымды түзөт. Көмөк чордонго Кытайдан алынып келинген заманбап автоматтык башкаруудагы жабдыктар орнотулган. Бул жакта бул трансформатордун защитасы, бул жакта постоянный ток, переменный ток. Бул трансформаторыбыз 110-35ке подстанциябыз. Бул подстанциябыз даже управлениясы пульт менен бардык нерсеси. Бул жерде дежурный деле болбойт, ал жактан туруп алып туруп, через интернет менен управлять этсек боло берет. Өчүрүп, жандырып, бунун ичиндеги только ремонт кылган ремонттун бригада келет, а так калган бардыгы управлениясы пульт менен управление болот. Бул жерде охранник гана отурат, мурдагыдай дежурство болуп, күндүзү, түнү дежурный турбайт. Ошондой өзгөчөлүк, акыркы үлгүдөгү оборудованиялар бул жерде. 3 ушундай көмөк чордонду ачтык да. Бул Ат башы районунда, Тогуз Тороо районунда, Казарман районунда ошол көмөк чордон курулган айылдардан бүт ушул темир жолдун тилкеси өтөт. Бул жерден дагы ошол темир жолдун тилкеси өтөт. Кудай буйрса, биз эң биринчи болуп келип электр энергия менен камсыз кылдык. Мындан ары эми темир жолчулар, куруучулар келип темир жолду куруп кете берет. Курулуш ушул жылдын апрель айында башталган. Аны Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол компаниясы жүргүзгөн. Жергиликтүү бийлик тарабынан дагы тиешелүү көмөк көрсөтүлгөн. Бизге президентибиз тапшырма берген, кайсы жерден бул проекттин эч жерден тоскоолдук болбош керек, тез арада бүтүшүбүз керек деп. Ошол себептен болсо мунун жерлерин баарын ажыратып туруп ошол жактан иштин баарын жүргүзүп атабыз да. Ошондо эле мына 35 километрге ушул немен тартылды. Анан бул жакынкы жерде болсо ошо туннель казылып баштады аяктан. Ошол жерге мына светти бере баштадык. Буюрса аякта полноценный ходун иш жүрүп баштады да. Жалал Абад облусунда энергетика тармагында жумуш орундары түзүлөт. Министрдин айтымында 1000ге жакын киши окутулуп, ишке жайгаштырылат. Биз азыр айтып атабыз, ошол Камбар-Ата КЭСи курулат, мындайча айтканда башка КЭСтер реконструкция Камбар-Ата 2 курулат. Ушул аймактан 1000ге жакын ошол Каракөл, ушул Жалал Абад облусунун Токтогул, Тогуз Тороо районунан бириктирип 1000ге жакын баланы ушул проекттин аркасы менен окутуп, кийинки бүткөндөн кийин ошону кайра кызматка орнотуп иш берели деген мүмкүнчүлүк болуп атат. Министр түштүк жергесине болгон иш сапарында Жалал Абад электр тармактары ишканасынын күз-кыш мезгилине даярдыгын текшерди. Аны менен катар жаңы курулуштар жана оңдолуп жаткан имараттар менен таанышты. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.